Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Men jinler jönündө bilmekçi elim. Алар адамга зыян тийгизе алабы? Себеби жакында эле bir кабарга туш болдум. Анда айтылуусу боюнча, жин тийип ооруган 2 эжесиңди ата-энесин өлтүрүп коюшкан. Bir тууганыбыз jinler жөнүндө сурады. Алар адамдарга зыян келтире алабы? Ал эми жин тийген эжесиңди өз атасын өлтүргөнүн кабарлады. Жиндер жөнүндө сөз кылсак, биздин көзүбүзгө көрүнгөн жана жашырылган эки түрдүү жандыктар бар. Периштелерде тандоо укугу жок. Аллах аларга эмнени буйруса, ошону аткаруудан башка аргасы жок. Аллах аларга эмнени буйруса, ошону дароо аткарышат. Адамдар менен жиндердин тандоосу бар. Алар Аллахка баш ийип же баш ийбей козголоңчу болушу мүмкүн. Ошентип адамдарга жана жиндерге тандоо берилген. Адамдар көзгө көрүнгөн жандыктар болсо, жиндер биздин көзүбүздөн жашырылган жандыктар. Көбүнчө алар көзгө көрүнбөйт. Алардын да тандоого укугу бар. Кур'ан-ы Карим бүт аламга өзгөчө жиндер дүйнөсүнө дагы түшүрүлгөн. İnsanlar Allah'ın buyruklarına baş ийүү менен салихтерден болушат жана периштелерден да жогорку мансапка жетиши мүмкүн. Же болбосо буйруктарына баш ийбей шайтан болушу мүмкүн. Ушул сыяктуу жиндер да Алланын буйругуна баш ийүү менен салихтерден болушат же козголоңчу жана шайтан болушат. Аллах Таала Нас сүрөсүндө айтат: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Adamlardın жүрөгүнө азгырык салган жиндер жана адамдардан болгондун жамандыгынан жардам сураймын. Башкача айтканда, шайтандар эки түрдүү болот экен. Алар жиндер жана адамдар. Аллахка баш ийбей көзгө көрүнгөн шайтандар, алар адам шайтандар. Көзгө көрүнбөй турган шайтандар, алар жиндер. Жиндердин да адамдар сыяктуу жакшысы да жаманы да болот. Алар адамга зыян келтире алабы? Ооба, Аллахтын уруксаты менен зыян жеткирүүсү мүмкүн. Кур'андын акыркы 2 сүрөсү болгон Falak, Nas жана башка bir катар рукия аяттары жин кетирүү үчүн окулат. Демек жиндер бар. Бирок бул учурда материалисттик илимде анык bir жооп жок. Бирок ушу менен бирге жин түшүнүгүнөн баш тартууга эч кандай негиз жок. Кала берсе, медицина адистеринин сөздөрүнө караганда, инсан мээсинде жана денесинде ушундай оорулар бар, алар азыркы күндөгү бар оорулардын эч бирине туура келбейт. Балким кийинчерээк Кур'андагы жин түшүнүгү кабыл алынар. Кур'анда жин бар деп айтылганбы, буга ыйман келтирүүбүз керек болот. Ушул сыяктуу дагы биз Аллахтын уруксатысыз эч бир нерсе, өзгөчө жин да инсанга зыян тийгизе албастыгына ыйман келтирүүбүз керек. Үмүт кылам сурооңузга жооп бере алдым деп ишенем.